Özüңüzden ilimliroq adam turabı? Al jerde al bilgen nerseni süйлöbü. Врачка бардыңызбы? Баягы медицина жагынан сүйлөп эле коюң. Адеп сактан. Дамлага бардыңызбы? Илим жөнүндө, фик, акыйда илиминде, Кур'ан дамласына. Андан озунуп сүйлөбү. Түшүндүңүзбү? Таяммум судун жанында өтпөй калбайбы? Ошондой эле илимиңиз жокпу? Анчалык илимиңиз жокпу? Мейли илимиңиз бар, бирок ал чоң дамла да 20 жылдык мээнети бар, сизде 10 жылдык. Ошол 20 жылдыктын алдында хурматан, урмат кылган ахвалда ал темада сүйлөбү. Илим хакыда сүйлөбү. Угуң андан. Түшүндүңүзбү? Ошондой эле бир уста болсун. Сиз дагы машина 20 жылдан бери аяк ярып түшүнүп калгансыз, бирок ал профессионал уста да, анын алдында озунуп сүйлөбү. Кыргызда жакшы сөз бар го. Устанын алдында колдуңду тый, молдонун алдында тилиңди тый, такванын алдында жүрөгүңдү тый. Алла Таала неге эки кулак бир ооз берген? Хикматы эмнеде? Көбүрөөк ук, пайда аласың дейт. Сен сөзүңдөн өзүң пайда албайсың. Албетте, дават кылсаң, чакырсаң ал башка. Бирок баягы беймани сөздөрдөн жок. Дамган алы бармы? Тилиңди тыйдан андан ук, көбүрөөк ук. Илимдин биринчи алыш жолу al-istima', угуу болот. Түшүндүңөрбү? Угуу болот. Алла Таала Кур'ан Керимде "Ва хуваллази жа'ала лакумул huvallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida." Кайсыл жерде келсең, "Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida." Биринчи кулак. Угууну берди. "Faja'alnahu sami'an basira." Кулак ал жерде дагы. Түшүндүңүздөрбү? Угушту үйрөнөйлүк. Адеп сакташты, озунуп сүйлөп, кээде бул сөздү неге айтып атам? Кээде ушундай адамдар жолугуп туруп каласың, бир тамгага барасың, зияратка барасың, ушундан бир жакшы сөз угайлык, манфаат пайда алып калайлык деген учурда, мына жакта бир кичине чала молдасы бар да, сөз бербейт да. Албетте бул жерде пам-парасат каралат. Хикмат, данышмандык, адеп. Адеп болбосо илим да бир тыйын да. Аддин куллуху адаб. Адеп. Сенден улуубу? Тилди тыйыш керек, андан пайда алыш керек. Кээде бир адам өзүңдөн улуу, маселен, врачка барып туруп сен медицина жөнүндө сүйлөбө, андан ук пайда аласың. Түшүндүңбү? Кайсыл кимде болсо да өзүңдөн улукпу, өзүңдөн билимдүүбү, өзүнүн аны ук. Сенин дагы сүйлөй турган мезгилиң келет. Сендин баардыгы илимсиз, бир илимдүүдү дин жөнүндө сүйлөтүп койгон. Сен сүйлө ошол жерде. Түшүндүңбү? Сен сүйлө. Башкалар илимдүүбү? Сен жөнүндө пайда ал. Ук, пайда ал. Балким ошол кишинен бир сөз чыгат, сенин жашооңду өзгөртүп жиберет. Түшүндүңбү? Ошон үчүн ичиңдеги нерсени чыгара бербестен, бирөөлөрдөн сырттагы нерсени пайда ал. Ошон үчүн Алла Таала эки кулак берип койду. Макулбу? Ар бир жерде адеп сактагыла. Сен 15 бара жаттагансыңбы? Же 30 бара жаттаганын алдында тилиңди тый, урмат кылагы, озунуп сүйлөбө. Түшүндүңбү? Ошого баардыгыбыз амал кылууну Алла Таала насип кылсын.